Дароо эле тревога көтөрүлүп, ал жерде областтык жетекчилер барган, жергиликтүү бийликтин өкүлчүлүктөрү барып иштешкен сүйлөшүү боюнча. Тилекке каршы азыркы күнгө чейин өзүңүзгө маалым болгондой эле, ал жерде мен дагы мурундан көп жүргөмүн да, мына Аксайда билесиздер, нар жагынан Варух деген бар да. Ал жерде ошол Аксайдан кыргыз тараптагылар жапкан, жол жапкан, берки Ош Исфана жолунда болсо Баткен Исфана то. Ошо Жакөрөк деген жер бар, ал жерден болсо тажиктер тараптан бууп алган да жолдор. Азыр эми сүйлөшүүлөр жүрүп жатат экен, бүгүнкү күнгө чейин, азыр күнгө чейин жолдор жагып. Окуя жүз бергенден бери сиз айтып кеткендей, биринчиден баягы биринчиден биздин жарандагы Варыкта жүргөн экен. Ал жерде билесиз, 1 метр өтсөңүз эле Тажикстан болот, 1 метр өтсөңүз коңшу мамлекет болгондо алым каттан болот да. Ошол учурда Варыкта калып калган бир жараныбыз бар экен. 12:30 эле инцидент болгонго чейин кирген экен. Анан кечке маал сүйлөшүүлөрдүн негизинде 9:30 чыкты. Ал боюнча ошо Баткен областында куратор катары мен дагы байланышканмын. Өзүмдүн тажик коллегалар менен дагы. Ошондой эле биринчиден ошондо бир анын портер машинасына таш таратуу болгон. Андан кийин сиз айткандай ошол Жакөрөк деген жерде бар, баягы Ак Татыр деген айыл өкмөттө. Ошол жерден бир үйдүн алдында мындай кошумча үй курулат го. Ошол жерде ошолор күйүп кеткен деген маалымат бар да. Эң негизинен бул таш атышуу болгон да. Эми бул жерден эми билесиздер, буга чейин эле бул чыр-чатак маселеси билесиңер, айрыкча мына 2010дон кийин 2011ден баштап 2011-жылдан баштап 2013-кө чейин аябай немеге чыккан да. Бардыгы келип эле ошол жаз айларында кайталанат да. Эмне бул суу, баягы жер талаш, ошондой жол боюнча да. Ошо бул маселе ошол бардыгы барып эле делимитация, демаркация маселесине такалат. Ошондой. Ал жер кылмыш иши сөзсүз түрдө. Биринчиден бул жерде азыр бүгүнкү күнгө чейин мен билгенден 7 азыр жаңы кодекстер ишке кирбедиби? 7 материал топтолуп туруп, бардыгы 2 материал РППга түшкөн, баягы кылмыш жана жаза бирдиктүү реестри деп коет. 5 материал болсо бул жүйүгө түшкөн. Кылмышы бүгүнкү күнгө козголгон бардыгы. Ошондой эле түнкү маалымат алганда түндөсү болжол менен баягы бир биздин жарадар болгон, билесиңер, көкүрөгүнө тийген биздин жарандар. Азыркы учурда ооруканада ошол каралып жатат бул. Жок, кылмыш иштери эмне деп ачылды? Кандай кылмыш иштери? Беренелер боюнча мен азыр бул ар кандай беренелер менен болот. Бул жерде массалык характерде болуп атпайбы? Бей баштыктагы бар, ошондой эле баягы азыркы адам эгерде ок тийгени чындап эми тергөө амалдары башталды да, көптөгөн беренелер коюлат деген ойдомун. Массовый беспорядок да болушу мүмкүн бул жерде, сөзсүз түрдө болот ал дагы. Андан соң баягы жарат алгандар боюнча дагы отдельный кылмыш козголгон бүгүнкү күндө. Көкүрөгүнө ок тийген жаран кимдин огунан ок тийди? Азыр бул мен тергөө амалдарынын кызыкчылыгы үчүн мен эчтеке айта албайм. Ошондой эле ар кандай маалыматтар түшүп атпайбы? Бул жерде кечээ түндөсү деп туруп, алар тараптан дагы жарадарлар бар дейт. Азыр бизде так маалымат жок. Азыр бир гана сүйлөшүүлөр болот. Ошондо дагы кошумча маалымат болсо биз өз убагында беребиз. Азыркы учурда ошондой эле кечээ эле биздин ички иштер министри Кашкар Сакановтан буйрук чыккан атайын, дароо эле кошумча күчтөр тартылган ал жака, жетиштүү бардыгы. Көзөмөлдү азыркы учурда ошондой эле министрдин бир орун басарында жөнөттү. Азыр көзөмөл толук мындай контролдо деп айтсам жаңылышпайм да. Ошондо бул мен ойлойм, мындай чыр-чатакта бардыгыны элдерди түшүнүү менен учурдан пайдаланып айткым келет. Сүйлөшүү гана жолу менен чечиш керек. Себеп дегенде бул чек ара маселеси өтө кылдат мамилени талап кылат. Ошондой эле ар бир чек арада болгон чыр-чатакты туура өз учурунда объективдүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, туура чечим кабылданып, элдер менен туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой жол менен чечилет деген ойдомун. Күчөтүлгөн режим иштеп атасыңар азыр? Сөзсүз түрдө кечетен бери. Эч ким эч жака кеткен жок. Эч ким кармалган жокпу? Жергиликтүү тургундар үйлөрүндө? Жок. Милиция кызматкерлери? Жок, милиция кызматкерлери эмне үчүн айтып атпаймынбы? Ошол чек ара кызматкерлери менен бирге, ошол жерде башка укук коргондору, ички иштер министрлигинин ошол өздүк курамдары дагы ошол окуя башталгандан бери ошол жерде элдер менен бирге. Эч кимди кармаган жоксуңар? Жок. Биздин элдерди жок, эч ким кармалган жок. Эч ким кармалган жок. Бул азыр максат кармоо эмес да. Максат ошол эки жакты түшүндүрүп, биринчиден буюрса бардык жолдор ачылып туруп, кадимкидей, анан кийин бул териштирүү иштери болот. Сөзсүз түрдө комиссия түзүлүш керек, эки тараптуу, сөзсүз түрдө объективдүү, оперативдик түрдө бардыгыны жай-жайына коюш керек да, оценка баа бериш керек. Сөзсүз түрдө. Мен ойлойм, азыркы учурда сүйлөшүү болот бүгүнкү күнү.
ошол азыркы учурда ошол жолдор эки жерден буылып турат. Ошо сүйлөшүү бүгүн мен ойлойм абийт ушул азыркы учурда жакын арада башталыш керек. Сөзсүз түрдө. Бирок биз кечээден бери эле өзүбүздүн коллега тараптар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Уюлдук телефон аркылуу. Сөзсүз түрдө. Негизи эле бул жерде чагымчылык күчтөр болгон эмес белем негизи. Ар кандай болушу мен айта албайм да. Азыр сөзсүз түрдө эки элдин сиз туура суроо бердиңиз. Эки элдин ортосунда дагы ар кандай чагымчы булар дагы мындай да болушу мүмкүн. Мен жокко чыгара албайм азыркы учурда. Ошондуктан мен ойлойм азыркы учурда тиешелүү бардык органдар, улуттук коопсуздук комитети дагы ошол жерде жетекчилиги иштеп жатат областтык. Мен ойлойм алар биргеликте жакын арада бул бардыгы айкын болот деген ойдомун. Эң негизгиси эки элди баягы обстановка азыр бардык көзөмөлдө бул өзү жакшы жетишкендик деп ойлойм да. Жетишкендик эмес, эми ошондой болсо дагы бул мындай чыр чатактын алдын алуусу керек эле өзү.